Саламатсызбы, Медербек мырза, биздин Оштогу студиябызга кош келиптирсиз. Сизге биринчи суроом ошо Кыргызстан боюнча, Ош боюнча эң маанилүү музейлердин бири болуп эсептелинет. Анан тарыхый дагы мааниси чоң. Айтып кетсеңиз, кененирээк ошо тарыхый бир маданий дагы кандайдыр бир орду боюнча. Рахмат, саламатсыздарбы? Алгач ушул бизди эфирге чакырып, биздин Кыргыздын Сулаймантоонун тарыхый маданий мурастарын элге жеткирүүдө көпүрө болуп берип жатканыңыздар үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Сулаймантоо музей комплекси негизи бул музей жөн гана музей эмес. Сулаймантоо музей комплекси дүйнөгө белгилүү Ыйык тоо деген аталыштагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинде турган тарыхый объект болуп эсептелет. Ошо ЮНЕСКОга киргенден кийинки өзгөрүүлөр тууралуу кененирээк токтолуп кетсеңиз, туристтер көбөйдүбү, кандайдыр бир кызыгуулар көбөйдүбү ошол боюнча? Сулаймантоо өзүнүн тарыхый аталышында өнүгүүсүндө бир канча жолу аты өзгөрдү. 2004-жылы улуттук деген статусту алдык. Ал эми 2009-жылы ушул Сулаймантоо музей комплекси Сулаймантоо ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастар тизмесине ушул Ыйык тоо катары катталды. Мына ушул күндөн тартып туристтердин агымы дагы Сулаймантоого болгон кызыгуусу дагы күчөп, жыл өткөн сайын туристтердин саны дагы өскөнү бул статистикалык маалымат боюнча белгилүү. Тагыраагы ушул 2025-жылы Сулаймантоо музей комплекске жалпы 370 миңден ашуун турист келген болсо, анын ушул 10 миңге чукул жаран сырткы мамлекеттерден келген жарандар болуп эсептелет туристтер. Мына ушул туристтердин баардыгы ЮНЕСКОда болгондугубуз үчүн жалпы музей комплекс боюнча маалыматтар ЮНЕСКОнун сайтында илинип турат. Ал жерден маалымат алып, өз көзү менен көрүү максатында ушул музейге келип кеткен дагы туристтер жок эмес. Бүгүнкү күндө ошол канча жылдан бери эле реконструкциялоо боюнча сөздөр айтылып келип атат. Анан кийин канча акча коротулат ал реконструкцияга, кандай реконструкциялар, кандай өзгөрүүлөр болот. Анан баягы көп жылдан бери ремонттон, реконструкциядан өтпөптүр да, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Туура. Сулаймантоо музейи 1949-жылы негизделген. 1978-жылы азыркы биз айткан Кубанычбек Назаровдун архитектордун долбоорунун натыйжасында музей ачылды. 2000-жылы Оштун 3000 жылдыгына карата биздин этнографиялык башкы музейибиз ачылды. Мына ушул күндөн тартып дээрлик ремонт иштери, реконструкция тилекке каршы жүргөн эмес да. Мына карасаңыз, Үңкүр музейине дээрлик 48 жыл болду. Биздин башкы музейибизге 26 жылдан бери эч кандай оңдотуу иштери жүргүзүлгөн эмес. Мына жакында бизге белгилүү болгондой, бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 12 миллион 700 миң доллар акча ушул Сулаймантоого бөлүнүп, ушул реконструкция башталуунун алдында турат. Буюрса, бул проект башталганда чыныгы шаардыктар, шаарга келген коноктор, туристтер Сулаймантоодогу өзгөрүүнү, туристтерди жаңы шартта тейлөөнүн бир сапатынын жогорулашын алар сезишет. Мурда Сулаймантоого чыгууда 2 дарбаза болсо, от дарбаза, суу дарбаза. Биз 3-чү дарбаза, тоо дарбазасын ачкан атабыз. Мындан сырткары Үңкүр музейи жасалат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын чыгышы, алардын музейди көрүүсүнө дагы жакшы шарттар түзүлөт. Башкы көргөзмө залыбыздын 1200 квадрат жери дагы жаңы заманба форматта оңдоп түзөө, жасалгылоо иштеринен өтүү алдында турат. Медербек мырза, биз азыр ошо Сулаймантоо жакка келдик. Анан айтып кетсеңиздер, 9 зона жаңыдан реконструкция болот деп айтып келдиңиз. Бул жерде кандай иштер болот? Мына биз турган жер азыр Сулаймантоонун Кооператив көчөсүнөн кирүүчү от дарбаза деп аталат. Бул жаңы реконструкцияда биз мына сиздер көрүп турган толук жол Үңкүр музейинин астына чейин жасалып бүтөт дагы. Мына сол жагыбызда турган машина токтотуучу жай. Бул жер дагы ушул заман талабына ылайык сырттан келген коноктордун баардык машинасын токтотуп визит центр болот. Андан кийин жолун улай турган бөлүк жол жасалат. Бул жерде дагы бир айтып кетчү жагдай, электро гольф карлар жүрүүчү аянтчалар дагы мына ушул турган жерде каралган. Демек, ушул жерден баягы келген туристтерге эң эле биринчи көрүнө турган картина ушул жерде башталат экен дагы. Ушул жерге экокарлар отурат экен дагы, ушул жерден кассадан төлөйт экен дагы, анан кийин ал жака кирип кетет экен да. Ооба. Бул жер ушул эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Биринчи келген коноктор, туристтер ушул жерден келип тосуп алабыз. Бул жерден визит центрден билет кассаларын алат. Ал жерден кофе, чай ичет, эс алат дагы андан ары жолун улантып кетет. Кааласа жөө басса болот, кааласа ушул музей комплексинин гольф карларынын кызматын пайдаланып, музейдин астына чейин, кааласа суу дарбазага чейинки жүрүүчү гольф кара менен жүрсө боло тургандай деңгээлде аянтча ушул жерде каралган. Дээрлик 9 зона болот ушундай. Жалпы жасалуу үчүн бүгүнкү күндө 9 зона, 9 локация жасалат. Бүгүнкү күндө ошол өзгөчөлүгү дагы мындай болуп атат да, баягы тоонун ичинде жайгашуусу. Анан бул идея кайсы жерден, кайдан, кайсыл жылдары пайда болгон? Жакшы, биздин музейдин уникалдуулугу ушунда да.
Сулайман тоонун ичиндеги Үңкүр музейдеги орун алган музей. Бул алгач Үңкүр музейи Сулаймантоодогу архитектор Кубанычбек Назаровдун долбоорунун алкагында бул Ош рестораны болуп аталышта көңүл ачуучу жай катары ачылган. Бирок качан курулуш бүткөндөн кийин жергиликтүү калк, коомчулук Сулаймантоонун айланасы мазарлуу жер болгондуктан ресторан катары иштөөсүнө каршы чыгышып, бул жерде 1978 жыл ошол мезгилдеги Ош облусунун жетекчиси Султан Ибраимовичтин жетекчилигинде 78-жылы музей катары ачылып калды. Мына ушул күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин музей катары өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, бир канча миңдеген туристтерди кабыл алып атабыз. Медербек мырза, биз деген азыр Үңкүр музейинде турабыз. Бул жерде тарыхый өзүнүн эмеси бар. Бул жерде кандай экспонаттар каралган, кайсы доорго, кайсы кылымга байланыштуу экспонаттар бар бул жерде? Негизи ушул Үңкүр музейиндеги жарандарды кызыктырган бир бөлүк бул адамдардын ислам динине чейинки зороастризм, буддизм, тотемизм мезгилине тиешелүү адамдардын диний ишенимдерине арналган руханий бурч десек биз туура болот. Мына сиздер көрүп турасыздар азыр бул жерде ислам динине чейинки адамдардын дин ишенимдери, ошол эле өлгөн адамдарды жерге берүүдөгү, аларды өрттөгөндөгү дегил адамдардын руханий жашоосуна арналган бөлүмдөрдү биз бул Үңкүр музейден көрө алабыз. Мисалы көрсөтүп кетсеңиз, бул деген чоподон жасалган буюмдар экен. Бул канчанчы кылымга байланыштуу деп айтылып келип атат? Мына азыр сиздер көрүп турган чоподон жасалган буюмдар бул ушул Фергана Ош аймагынан табылган археологиялык буюмдар. Булардын ар биринин мезгилине жараша орто кылымдарды, андан мурдагы мезгилдерге да таандык буюмдарды бул музейден биз кездештирүүгө болот. Мына сиздер бул жерден да көрөсүздөр. Жалпы эсебинен ушул музейде 37 миңден ашык экспонаттарыбыз бар. Ал эми бул Үңкүр музейде ушул диний адамдын руханий жан дүйнөсүнө арналган бөлүмдөрдү гана көрө алабыз. Ал эми жалпы экспонаттарды биз ушул музейибиздин башкы экспозиция залынан дагы таанышсак болот. Сиз буга чейин да айтып кетпедиңизби? Баягы реконструкция болот, ремонттолот көп жерлердепчи. Бул музейдин ичи кандай болуп өзгөрөт? Бул музейдин ичи жандуу, чыныгы бир Үңкүрдүн биз образын бергени туура көрүп атабыз. Анткени бул музейде, Үңкүр музейде экспонаттарды сактаганга болбойт. Анткени кышы жай бирдей градус болот дагы сактаган экспонаттарыбыз бат эле өзүнүн сапатын жоготуп бузулуп калат да. Ошондуктан биз бул музейге чыныгы Үңкүрдүн жашоосун бергенге аракет кылып атабыз. Мына сиздер көрүп турган ар бир бөлүмдө ушул адамдын жашоосуна арналган бир видео роликтер аркылуу дагы байыркы ушул Ош каласында Фергана өрөөнүндө жашаган адамдар кандай жашаган, алар эмнелерге ишенген, мына ошонун баардыгын биз ар бир Үңкүрдө бөлүкчө аркылуу дагы биз жаңы заманбап форматта элге бир жаңыча жеткирүүнүн үстүндө иштер кетет да. Мына сиздер көрүп турган азыр полунан тартып, мына тек шыпка чейинки баардык элементтер кайрадан башынан табигый түрүнө келип жасалып түшүш керек. Бул жерде баягы эми Үңкүрдө турганыбыздан кийин баягы жаан чачын болот, кар жаайт. Ошондо бул жерде бир өзгөчө бир каралып турабы, бир кандай бир тазаланып турабы, жан жаныбарлар кирип эметсе мындай корулуп турабы, кандайдыр бир? Туура айтасыз. Бул табигый Үңкүр болгондуктан өзгөчө жаз мезгилинде, кыш айларында жамгыр көп жааган мезгилде тоонун үстүнөн түшкөн сарыккан суулар Үңкүр музейге аябай эле көп түшөт. Жаңычан жасалып аткан мына реконструкцияда ушул сууну токтотуу боюнча да иш аракеттер жүргүзүлөт. Бирок биз эми билип турабыз, тоондогу Үңкүрдө ушул аккан сууларды 100% токтотуу мүмкүн эмес. Болгон аракеттер жүрөт. Бирок табигый суу түшө бериш керек. Ал сууну баягы келген туристтерге мындай зыян келтирбеш үчүн өзүнчө бир канал менен чыгып кетүү жолдору дагы бул проектте каралып атат. Бул Үңкүр музейдин ушул эң жакшы бир бизге да жаккан жери, бул жерге эч кандай жылуулуктун да кереги жок. Табият өзү бирдей температурада норманы сактап берет, 17 градуста. Жайы кышы бирдей. Кышында жылуу болот, жайында салкын болот да. Ошон үчүн бул жерге жасалма эч кандай жанагы жылытууну, муздатуунун эч кандай кажети жок. Сулаймантоо бул бүтүн тарых нерсе. Сулаймантоодо толук изилденип дагы толук бүтө элек. Ош шаарынын 3000 жылдыгы дагы 2000-жылы Сулаймантоо аркылуу тастыкталып, аныкталган далилдер бар. Бүгүнкү күндө дагы биз Сулаймантоо музей комплексинин эмгек жамааты илим изилдөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Башкача айтканда, Ош мамлекеттик университети, Батыш Чех университети менен биргеликте археологиялык илим изилдөө иштерин биз туруктуу иш алып баруунун үстүндө иштеп атабыз. Сулаймантоодо
орто кылымдарда таандыктан мончо бар. Аны бир көргөн адам жөнөкөй урап калган жай катары көрүшү мүмкүн. Бирок бул тарыхый архитектуралык археологиялык жай. Мына ушул жердагы жакынкы жылдары толук кандуу ушул археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, орто кылымдарда мончо кандай болгондугу тууралуу дагы элге бир жакшы бир маалыматтар биз бере алабыз. Мен билгенден туристтер көбүнчө ушул Үңкүр музейге кызыгат дагы, берки музейге көп дагы барышпайт дагы. Көбүнчөсү ойлошот ушул экспонаттардын баары эле ушул жерде, баягы эменин баары ушул жерде депчи. Анан айтып кетсеңиз, ошо билбеген адамдарга негизи экспонаттардын көбү мен билгенден эң маанилүүлөрү ошол жакта дагы. Бул жерде баягы эскилиги жеткен, бирок баягы бул жерде сактала турган эле экспонаттар бар деп. Туура, көпчүлүк жарандар, ошол Кыргызстан ички туристтер жарандары көпчүлүк ойлошот. Ушул Сулайман-Тоодогу Үңкүр музейи эле бар. Бул жерде турган ушул экспонаттар менен чектелип калышы мүмкүн депчи. Жок, андай эмес. Бул Үңкүр музейде ысык сууга туруштук берген, эч кандай коркунуч келбеген гана буюмдарды биз бул жерге койгонбуз. Ал эми негизги экспонаттар ушул байкы палеолит таш доорунан тартып эгемендүү Кыргызстанга чейинки мезгилдеги камтыган жалпы 37.503 даана экспонатыбыз биздин башкы музейибизде сакталып, көргөзмөзү алына турат. Ошол жерден жалпы кызыккан жарандар келип, Оштун 3000 жылдыгын айгинелеген археологиялык табылга да биздин музейде турат. Ошол жерден көрүп, таанышып кетсе кенен мүмкүнчүлүк болот. Бул жерде көрсөтө аласызбы? Эң эле бир тарыхый мааниси чоң бир экспонат барбы? Кайсынысы эң эскирегиби же тарыхый бир мааниси чоң кайсы? Мына азыр биз турган эле мына кирпичтин калдыктары бул Караханит дооруна тиешелүү болгон Өзгөн мунарасынын өзүнүн кирпичтери. Мына ошол мунара курулгандагы кирпичтин калдыктары болуп эсептелет. Бул 10-12 кылымдарга таандык Караханит доору гүлдөө өнүккөн мезгилиндеги ушул Өзгөн мунарасы курулгандагы табылгалар. Ал эми мына эшик дагы бул Рабат Абдуллахан мечитинин, мына карап турсаңыздар, 15-17 кылымга таандык Рабат Абдуллахан мечитинин курулгандагы эшик эсептелет. Бул тарыхый. Карасаңыз, буга азыр кеминде бир 3-4 кылым болду. Бул жерде мен көрүп атам, QR коду бар экен. Ошол жерде кандай маалыматтар бар? Аны канча тилде? Бул жерде карасаңыздар, ар бир келген турист экскурсовод гидтин кызматы жок эле өзү келип, мына буюмдар кандай буюм экендигин кумган болсо, мына жерде ар бирине QR коддор бар. QR коддорго телефон сканерлесе, ушул кумган боюнча кыргыз, орус, англис тилинде, 3 тилде маалыматтар текст түрүндө чыгат жана үн аркылуу да окуганга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Демек атайын гид кереги жок экен, бул жерге атайын адам кереги жок экен, өзү эле QR код менен эле маалымат алып алса болот экен да. Анан айтып кетсеңиз, негизи бул эми баягы тарыхый музей болгондуктан бир туристтер көбүнчөсү эмнеге кызыгып келет, кайсы суроолорду берип келет, ошо кайсынысына кызыгып келет да? Көбүнчө туристтер, сырттан келген туристтерди айтайын, сырттан келген туристтер ушул табигый үңкүрдү, табигый жашоону алар көргүсү келет. Аларда жанагындай жасалма чөптөр, жасалма образдар алар үчүн кызыксыз болуп калды дагы, алар табигый затты көргүсү келет. Ошондуктан мына Сулайман-Тоодо Үңкүр музейдин табигый үңкүрү болгондо мына кызыгышат. Мындан сырткары Сулайман-Тоодогу эң бир уникалдуу болгон 400дөн ашуу петроглифтер бар. Таштагы жазуулар, эң тамгалар, белгилер. Ошолорду көргөнү келишет. Культтук жайлар бар Тоодо, сыйынуучу жайлар. Мына ошолорду дагы келген туристтер, ички сырткы туристтер алар үчүн аябай маанилүү болгондуктан ошого кызыгып бул жерге келишет. Буга чейин дагы айтылып келдиби рекультивация тууралуу? Азыркы күндө ушул кандай тапта бул процесс? Сулайман-Тоодогу бүгүнкү күндө 3 чоң мазар бар. Бала мазар, Кайып мазар жана башкы мазар. Бул мазарлар жөнөкөй башка мазарларга салыштырмалуу жөнөкөй бир катарда мазар эмес. Мунун өзгөчө тарыхый мааниси бар. Орто кылымдардагы дин таратуучулардын, динге кызмат кылгандардын, коомдук ишмерлердин, жергиликтүү коомдуу бир орду бар адамдардын сөөктөрү ушул Сулайман-Тоого коюлган деген дагы бир тарыхый документалдуу архивдик маалыматтар бар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө Сулайман-Тоодогу көрүстөндөр эч качан рекультивацияга биз жол бербейбиз. Бирок биз ушул көрүстөндөрдү, кабырларды иретке келтирүү максатында
Биз бүгүнкү күндө биздин министрибиз Мирбек Кемеловичтин буйругунун негизинде атайын жумушчу топ түзүлдү. Бүгүнкү күндө жумуштар аткарылып атат. Биз ошол мазардын көрүстүн үстүндөгү темир тосмолорду, ар кандай бетондон жасалган курулуштардын баардыгын биз тартипке иретке келтирип, тазалоо иштерин биз жакынкы ушул айларда баштоонун алдында турабыз. Дагы жаңылануу ушу пландар боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, кандай дагы бир буга чейин камера артында айтып кетсеңиз, мындай дагы көп жаңылыктар күтүп атат деп, ошол боюнча айтып кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Азыр 21-кылым музей фондундагы ар бир буюмдун өзүнүн артында абдан чоң бир тарых жатат. Ар бир буюмдун сырдуу дүйнөсү бар дегендей. Ошол биз тарыхты элге жеткирүүдө жаңыча форматтын үстүндө биз иштеп атабыз. Башкача айтканда, биз ушул 26-жылы санариптик зал ачууну биз чоң бир планга койгонбуз. Буюрса мына ушул биздин шаардыктан шаар келген конуктор, туристтер Сулайман Тоо музей комплексиндеги санариптик зал менен тааныша алышат. Башкача айтканда, ушул тарыхый маданий мурастарыбызды экран аркылуу дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир гана Сулайман Тоого келип, музейге келип көрбөстөн, үйүндө жатып, көчөдө, машинада баратып дагы сайт аркылуу биздин ушул музейдеги баардык буюмдарды кайсыл жерден табылган, кайсыл мезгилге таандык, анын тарыхый ордун дагы көрсө боло тургандай деңгээлде мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Жакшы, биз мына азыркы турган жерибиз Сулайман Тоо музейинин 2-кабатындагы табигый Рушан үңкүрүндө турабыз. Бул үңкүрдөн ушул Сулайман Тоонун эң бир уникалдуу бир сыймыктана турган жери ушул Рушан үңкүрүнүн таш дооруна тиешелүү эмгек куралдары дагы бул үңкүрдөн табылган. Оштун 3000 жылдыгы дагы Сулайман Тоодогу мына силер көрүп турган Ош кыштакчасынан дагы айгинелеп турат да. Мына ошол байыркы доордогу жарандардын жашоосунун образын чагылдырган макетти бул жерге бергенбиз. Мындан сырткары ушул үңкүр музейинин 2-кабаттуу Рушан үңкүрүндө жалпысынан тоодо 400гө жакын петроглиф болсо, ташта жазылган жазуулар. Анын бирисин мына силер көрсөк болот. Ошого петроглифтер дагы мына ушул Рушан үңкүрүндө сыймыктана турган жерде, эң көрүнүк турган жерде илинип турат да, көрүнүп турат. Бирок биз билебиз, мына петроглифтерден күндүн элесин чагылдырып турат. Эн тамгалар, жаныбарлардын сүрөттөрү көрүнүп турат. Бул ошол байыркы доордо, балким таш доорундагы адамдардын, адамзаттын ушул аймакта жашагандыгын кабар берип турат десек. Мына сиздер көрүп турган биздин Рушан үңкүрүндөгү негизи Сулайман Тоонун мындай фишкасы. Бизге Сулайман Тоо дегенде эле ушул жер бизге биринчи көз алдыбызга элестетет. Мунун автору архитектор Кубанычбек Назаров. Архитектордун демилгеси өзүнүн долбоору боюнча мына турган тегерек бул Оштун о тамгасы эмес, бул жылкынын аттын такасын чагылдырып турат. Мына азыр биз үңкүрдүн ичинен караганыбызда чыныгы дал өзүнүн эле жылкынын бир такасын көрүнүп тургандай болуп атат да. Анткени буга чейин кыргыздар, кыргыз эли негизи жылкыны ыйык туткан, жылкы адамдын канаты деп келет го. Анан адамдар баягы ар кандай салттык ишенимдер болгон, үйүбүзгө береке келсин, көз тийбесин деген максаттан жылкынын ушул такасындагы эшигинин бир дарбазасын бурчуна илип коюшкан да. Ошондон ушул жылкынын такасын аздектөө иретинде ушул форманы берген боюнча архитектордун долбоору жасалган. Бул здание, бул имарат 2000-жылы Оштун 3000 жылдыгына карата салынган имарат. 26 жыл болду быйыл. Биз 2 жылдан бери ушул 26 жыл мурдагы айрым бүтпөй калган кааналарды, кабинеттерди же ошол мезгилдерден берки жанагы оңдоп түзөө иштерин биз жаңылап жасап атабыз. Мына сиздер көрүп турган шыттарды жасадык. Анан жумушчу бөлмөлөр, эшик терезелердин баардыгын алмаштырып чыктык. Азыркы биз көрүп турган негизги конструкция боло турган залды биз жасаган жокпуз муну атайын. Себеби бул Аристтин чоң баягы дүйнөлүк банк каржылап аткан долбоордо ушул зал толук жасалат. Айтып кетсеңиз, бул санариптештирилген сүрөттөр экен. Бул жерден эмнелерди көрсөк болот? Анан кийин бул зал жөнүндө айтып кетсеңиз кененирээк. Бул биздин жаңыдан ачылган ачык сактоо фонду. Жана ошондой эле бул жерде биз санариптик бурчка дагы орун бергенбиз. Мына сиздер көрүп турган киосктон биз 3,5 миңден ашуун экспонатты биз ушул КСРМ сайтына киргизгенбиз. Бул Корея менен ишке ашырган биргеликте ашырган долбоор. Бул жерде ушул биздин 3,5 миң экспонатты бул жерден каалаган түрүн көрсөк болот. Бул жерде жалпы 3 тилде маалымат чыгып берет. Мисалы үчүн мына кылкыяк таштык, кылкыяк. Бул музыкалык аспап Ош областынан табылган буюм тууралуу. Кааласак кыргыз тилинде, орус, англис тилинде текст түрүндө көрсөк болот. Кааласак үн аркылуу дагы муну укканга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мындан сырткары мына сиздер көрүп турган ачык сактоо фонду.
Бул биз ушул Кыргызстандагы музейлерден алгачкылардан болуп, ачык соктоо фондун ачтык. Бул жерде бүгүнкү күндө биз 200дөн ашуун археологиялык буюмдарды бул көргөзмө биз алып чыгып койдук. Бул жерге келгенде адам биздин музейдин гид экскурсиот кызматын пайдаланса да болот. Эгерде алар жок болсо деле адамдар жарандар келип, ушул жалпы эстеликтерди, ушул кумураларды көрүп туруп, мына жерде турган QR код аркылуу телефонун сканерлеп, 3 тилде маалымат алса, толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ар бир буюмдун өзүнө сактоо эрежеси бар. Ошол талаптарга жооп берген градуста азыр сакталып турат. Ар бир буюмдун өзүнүн сактоо нормалары ар башкача. Мына сиздер көрүп турган Мисалы үчүн археологиялык чоподон жерден табылган буюмдар бул өтө ысыкка деле туруш бербейт. Анткени мына сиздер көрүп турган жарыктандыруудан дагы бул экспонаттар бузулуп кетип коркунучу бар. Ошондуктан бир канча эл аралык нормаларды биз карап чыктык дагы. Мына азыр турган буюмдарга эч кандай мындай коркунуч келбей турганы аныкталды. Анан биз азыр жайгаштырып койдук бул нерсени. Азыркы бул жерге койгонубуз ушул 200дөн ашык буюмду биз элге алып чыгып койдук. Муну биз 3 айда, 6 айда муну жаңылап тура беребиз. Бул буюмдарды кайра фондко жайгаштырабыз. Эл көрбөгөн фонддогу буюмдарды кайрадан эл астына алып чыгабыз дагы 3 айда ар квартал сайын, 6 ай сайын алмаштырып тура беребиз, жаңылап турабыз. Мына биз турган азыр Сулаймонтоо музей комплексинин башкы экспозиция залы. Негизги музейдеги сакталган 37 миңден ашык экспонаттардын 100 десек болот. Бул жерде байыркы таш доорунан тартып, эгемендүү Кыргызстанга чейинки мезгилди хронологиялык тартипте жайгаштырылган биз жалпы маалыматты көрсөк болот. Жана ошондой эле бул жерде Улуу Жибек жолу аркылуу өткөндүктөн, Ош шаары аркылуу өткөндүктөн бул жерде дагы ушул Улуу Жибек жолу мезгилине таандык бир канча баалуу экспонаттар да мына ушул биздин көргөзмө залда жайгаштырылган. Өзгөчө дагы бир айтып кете турган маанилүү жагдай, биздин ушул көргөзмө залыбызда Түштүк Кыргызстандын бир этнографиялык бурчу, аябай бир биз сыймыктана турган бурчубуз бар. Мына сиздер азыр көрүп тургандай биздин ата бабаларыбыздын сактаган, ушул күнгө жеткирген кийимдери, буюм тайымдары, кол өнөрчүлүк буюмдары, күнүмдүк жашоодо пайдаланылган буюмдарды бул жерден кенен биз көрсөк болот. Мына сиздер көрүп турган туш кийиздер, кош жаздыктар, бала төрөлгөндө бизде ушул бешикке бөлө бешикте өсөт. Мына ушул бешикти дагы биз азыр бул жерден көрүп турабыз. Мына карасаңыздар бүгүнкү күндө ушул көп үйлөрдө мындай баалуу буюмдар калбай калды. Биз музейде бүгүнкү күндө биз сактап келген адамдарга биз көрсөтө алабыз. Бул экспонаттарды негизи баягы тарыхчылар, археологдор алып келеби же жөнөкөй адам мисалы үчүн ата бабаларынан калган бир экспонат болсо дагы алып келсе болобу? Өтө жакшы суроо. Бизге каалаган жаран өзүнүн үйүндөгү эски баалуу буюмдарды алып келсе, биз кубануу менен кабыл алабыз. Мындан сырткары биз өзүбүз дагы ошол жылдык планыбыздын негизинде ар жыл сайын буюмдарды кабыл алуу, кайсы буюм бизге зарыл болсо, аз болсо ошол буюмдарды эл арасынан топтоого биз аракеттенип, эл арасынан топтоп келебиз. Анан акыркы суроом эмеде болот, баягы сиздин музейдин директору катары баягы мурунку баягы ата бабабыздан калган бул экспонаттардан анан кийин баягы жаңы цифровизация деп айтып атабыз, дагы бир элдерге кызык болуш керек, музейге келгенге кызык да болуш керек деп айтып атасыз. Ушуну кандай айкелиштиргенге аракет кыласыздар? Буюрса, биздин музейдин келечеги абдан кенен. Жакынкы жылдарда Сулаймонтоо музей комплекси Борбордук Азияда деги эле дүйнөдө бир өзүнүн ордун тапкан жакшы бир жогорку деңгээлде туристтерди тейлөө сапаты дагы жакшы болгон музейлердин катарына мен элестетем. Ал үчүн бардык шарттарды музей комплекс тарабынан жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан да бир топ жакшы колдоолор бар. Биз ошондуктан бүгүнкү күндө ушул музейди бир гана алдыга жылдыруунун гана үстүндө аракеттенебиз. Жана Сулаймонтоо музей комплекси буюрса жакынкы мезгилдерде заманбап форматта жалпы көрөрмандарды тейлөөнүн шарттарын жакшырган мезгилде биз доорго өтөбүз деп ишенип турам. Маегиңиз үчүн рахмат. Бүгүнкү күнүңүздү бизге атайын бөлүп бергениңизге рахмат. Музейди ачып көрсөттүңүздөр. Чоң пландарыңыздар бар экен. Эбегейсиз чоң пландарыңыз бар экен. Ошол ишке ашсын, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге. Рахмат силерге да.